Лекциянын темасы Кыргызстан таш жана коло доорунда адамзат тарыхындагы эң узак мезгил бул таш доору деп аталат. Таш доору деп аталганын себеби ошол мезгилде айванаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыккан адамдар таштан курал жасап, аны жашоо үчүн колдонгон. Хронологиялык жагынан адамдардын айванаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыгышы мындан 2,5 миллион жыл мурун жүргөн. Айрым окуу китептеринде адамзат айванаттардан 3 миллион жыл мурун бөлүнгөн деген дагы тиянактар бар. Мына ошол доордон баштап адамдар жашоо үчүн аңчылык менен кезип кылышып, жыйноочулук менен кезип кылышып, эмгек куралдарын, эң жөнөкөй эмгек куралдарын таштан жасап пайдаланган. Адамдар адегенде жаратылыштагы сынган таштарды пайдаланышып, кийинчерээк ошол эмгек куралдарын жасаганга, тагыраак айтканга балта өңдүү, бычак өңдүү куралдарды таштан жасаганга үйрөнүшкөн. Таш доору металл пайда болгонго чейин дүйнөнүн айрым региондорунда мындан 4000 жыл мурун, айрым региондорунда Борбордук Азияда 3000 жыл мурдакы доорго чейин, биздин заманга чейинки 3000 жылдыкка чейин созулган. Таш доору өз кезегинде байыркы таш доору, палеолит, жаңы таш доору, неолит, улардын ортосундагы өтмө доор мезолит деп бөлүнөт. Кыргызстандын аймагында адамдардын издери мындан 1 миллион жыл мурун пайда болгон. Кыргызстандагы жашаган адамдар дагы ушул таш доорунун 3 мезгилин тең басып өткөн. Алгачкы адамдардын издери, тагыраак айтканда эң жөнөкөй куралдар Кыргызстандын негизинен 2 жеринен табылган. Биринчиси азыркы Нарын жергесиндеги Онарча деген жер. Экинчиси Кыргызстандын түштүгүндөгү Тажикстан менен чектешкен жердеги Кожо Бакырган сай. Мына ушул жерден Кыргызстанда эң байыркы доорду жашаган адамдардын эң жөнөкөй таш куралдары табылган. Ортоңку мезолит доорунда адамдардын эң чоң жетишкендиги бул аңчылык кылууда жаа менен жебени ойлоп табышы болгон. Кыргызстандын шартында адамдар отту пайдаланбайынча жашашы кыйын болгон. Ошондуктан отту пайдалануу Кыргызстанда ошол эрте палеолит доорунда эле болгондугу жөнүндө археологиялык маалыматтар баяндайт. Адамдар Кыргызстанда жашаган байыркы адамдар биздин эрага чейинки 800 жана 10.000 жылдардын аралыгында ушул таш доорун башынан өткөргөн. Палеолиттин акыркы доору, соңку палеолит мезгилинде адамдар климатка жараша өзгөрүшүп, дүйнөнүн ар кайсы жеринде жашаган адамдардын ичинен рассалык белгилер бөлүнүп чыккан деген маалыматтар бар. Ошол соңку палеолит доорунда Кыргызстандагы адамдар ойлонууга, өзлөрүнүн оюн таштын бетине, асканын беттерине түшүрүүгө аракеттерди жасай башташкан. Ошондой эстеликтердин бири мындан биздин эрага чейинки 10.000 жылдыкка таандык Сары Жаз өрөөнүндөгү Ак чуңкурдан табылган. Палеолитке таандык палеолиттин эрте дооруна, ортоңку дооруна жана соңку дооруна тиешелүү эстеликтер
Kırgızistandın ar kaysı aymaqtarынан табылған. Çүйөрөнүнөн, Ысык көлдүн ойдуңунан, Кыргызстандын түштүгүнөн ушул палеолит дооруна тиешелүү эстеликтерди көп табылгандыгын билебиз. Ортоңку палеолит мезгилинде белгилей кете турган нерсе ушул таштын курал жасоого өтө ылайыктуу породаларын адамдар таап, аларды ошол катмар боюнча, кремний таштарын катмар боюнча ажыратып алып, эмгек куралы катарында пайдаланууга өтүшкөн. Мына ошондой мастерскойлор Ысык көлдөгү Тосор суусунун боюнан, Оштогу Аравандагы Сасык үңкүрдөн, Алайдагы Деңгирек дере деген жерден табылган. Ошол мезгилдеги адамдардын аң сезими өнүккөндүгү, анын диний ишенимдеринин пайда болгондугу жөнүндө дагы маалыматтар бар. Мисалы, Өзбекстандын Тешикташ үңкүрүндө табылган баланын скелети боюнча аныктаганда, ошол жерде адамдардын диний ишенимдер менен бул баланы көмгөндүгү жөнүндө маалымат бар. Алгачкы мезгилде адамдар, палеолиттин алгачкы мезгилинде адамдар адам үйүрү деген 20-дан 25-тен чогуу жашаган адам үйүрлөрү болгон. Кийинчерээк бул адам үйүрлөрү акырындык менен палеолиттин соңку доорунда адамдардын уруулук коомуна өсүп чыккан. Ошол мезгилде энелердин ролу коомдо өтө жогору болгондуктан, ушу палеолиттин соңку доорунда уруулук коомдор энелик кандык туугандаштык боюнча бири-бири менен байланышкан. Оореки жыйноочулук мезгилде, аңчылыктын алгачкы мезгилинде коомдо энелердин ролу өтө жогору болгон. Ошондуктан энелерге таазим кылуу көптөгөн кылымдар бою ушул адамзаттын тарыхында үстөмдүк кылган. Бул илимде матриархат доору деп эсептелет. Эми мындан биздин заманга чейинки 5-3 миң жылдыктарда таш доорунун 3-чү этабы жаңы таш доору, башкача айтканда неолит доору башталат. Неолит доорунда адамдар таш куралдарын өтө өркүндөтүп, чеберлик менен жасаганга үйрөнгөн. Негизгиси таштарды жылмалаганга, аларды көзөгөнгө үйрөнгөн. Таштарды көзөөнү үйрөнгөндөн кийин бул эмгек куралдары өркүндөгөн. Ошол көзөлгөн таштардан балталарды жасашып, сабын жыгаштан кылып, ошол көзөлгөн таштардан кетмен сыяктуу куралдарды жасашып, герки сыяктуу куралдарды жасашып, жерлерди иштетип, ошол таш куралдар менен, ошондой эле таш куралдардан жаргылчак сымал ушул дан эгиндерин майдалай турган эмгек куралдарын жасашкан. Неолит доорунун жөнүндө сөз кылганда, студенттердин көңүлүн мен ушу неолит доорундагы революцияга, агрардык революцияга көңүлүм бургум келет. Анткени неолит дооруна чейин адамдар жаратылыштын гана балдары болгон. Жаратылыш эмне азык түлүк берсе, ошол экени жыйнап алуу менен, аңчылык менен, балык уулоо менен жан сактап, адамзаттын тукумун улап келген. Ал эми неолит доорунда адамдар адегенде жапайы жаныбарлардын балдарын өздөрү жашаган жерлерге алып келип колго үйрөтө баштаган. Жапайы чыккан өсүмдүктөрдүн данын чогултуп келип, жерди кетмендеп, ошол жерге сепкенди үйрөнгөн. Натыйжада адамзат тарыхында продукцияны, азык-түлүк продукциясын өздөрү өндүрүп ала баштаган. Дыйканчылык жана мал чарбачылык пайда болгон. Бул илимде неолит революциясы деп аталат. Ушул мезгилде адамдар өздөрү өстүргөн жаныбарлардын жүндөрүнөн кийим токуганды,
жиби ийригенди үйрөнүшкөн. Ушул мезгилде адамдар чоподон ар кандай ий иштерди жасаганды дагы үйрөнүшкөн. Акырындык менен уруулук коом, уруулук жөнөкөй бирикмелер пайда боло баштаган. Ушу неолит доорунда матриархат энелердин бийлик жүргүзгөн доору акырындык менен патриархатка өткөн. Анткени жерди иштетүү үчүн, малды багуу үчүн эркектердин күчү талап кылынган, коомдо эркектердин ролу жогорулаган. Таш доорунун аягында адамдар жезден курал жасай башташкан. Бул илимде энеолит доору деп аталат. Эниус деген бул жез дегенди түшүндүрөт. Ошол жезди адегенде адамдар табигаттан даяр түрдө таап алышып, аны таш менен ургулап, ар кандай формадагы эмгек куралдарын жасашкан. Ошол жез куралдары пайда болгон менен энеолиттин доорунда таштан жасалган куралдар басымдуулук кылгандыгы жөнүндө илимий маалымат бар. Биздин заманга чейинки 3-чү миңжылдыкта коло доору башталат. Коло доорунун өзгөчөлүгү мына жезден жасалган эмгек куралдары жез өтө жумшак болгондуктан бат эле мокоп, майышып калган. Ошондуктан адамдар жезге калайды кошконду, эритип кошконду үйрөнүшкөн. Ушундан кийин жезге караганда өтө бекем, колдонууга өтө ийкемдүү коло куралдарын жасап баштаган. Коло куралдарынын эң өнүккөн мезгили бул 2-чи миңжылдыкка туура келет. Ал 1-чи миңжылдыктын аягында коло куралдары акырындык менен металдын башка түрлөрүнө, темир түрүнө өтө баштаган. Коло доорунун эстеликтери ушул Чүйөрөнүндө, Беловодскийде, Сокулукта, Нарында, Орики Кочкор районундагы Шамшы деген өрөөндө көп табылган, Алайдан табылган. Мына ушул мезгилде Кыргызстандын түндүгүндө коло доорунда Андронов деп аталган маданият өнүккөн. Ал эми Кыргызстандын түштүк жагында Чуст маданияты деген маданият өнүккөн. Ушу коло доорундагы эки маданияттын пайда болушу бул ошол жер шартына байланыштуу болгон. Андронов маданият деп аталгандыгы бул Сибирдеги Ачинский шаарына жакын Андроново кыштагынан ушул маданияттын алгачкы эстеликтери табылган. Бул маданият негизинен мал чарбачылыгы менен кесип кылган адамдардын жашоо турмушун чагылдырган. Кыргызстандын түндүк жагында Андронов маданиятынын эстеликтери көбүрөөк табылган. Көрсө, ошол байыркы доордо эле Кыргызстандын түндүк жагы мал чарбасын өнүктүрүүгө ыңгайлуу болгон. Мал чарбасы менен катар эле ошол кезде Кыргызстандын түндүгүндөгү адамдар дыйканчылык менен кесип кылгандыгы жөнүндө дагы археологиялык маалыматтар бар. Ал эми Кыргызстандын түштүгүндө Чуст маданияты деп аталган дыйканчылык менен кесип кылган адамдардын жашоо турмушун чагылдырган маданияттын эстеликтери көбүрөөк табылган. Чуст маданияты деп аталгандыгы бул маданияттын эстеликтери Намангандагы Чус кыштагынын жанынан биринчи жолу табылып, шарттуу түрдө Чус маданияты деп аталган. Кыргызстандагы Чуст маданиятынын эң көрүнүктүү эстелиги бул Сулайман тоосунун этегиндеги Ош кыштагы, Ош тургун жайы. Бул 70-жылдардын аягында кокусунан ачылган 200 чарчы метр жерде байыркы адамдар жашаган тургун жайдын калдыгы табылган. Бул адамдар негизинен дыйканчылык менен кесип кылган. Жыйнаган эгиндерин сакташ үчүн 1 тонна баткыдай ороолорду курган. Негизинен бул жерде коло эстеликтери, колодон жасалган
эмгек куралдары, ошондой эле таштан жазылган эмгек куралдары дагы катар менен эле пайдаланылып келгендиги жөнүндө археологиялык маалыматтар кабарлайт. Мына ушуга негизденип изилдегенде ошол Ош турак жайындагы археологиялык табылгаларды, ошол жерден табылган күйгөн көмүрдүн калдыгын Ленинградтагы музейде изилдегенде, ал көмүрдүн калдыгы мындан 3000 жыл мурун болгондугу жөнүндө лабораториядан жыйынтыктар чыгарылган. Ошондуктан Ош шаары мындан 3000 жыл мурун адамдар тарабынан негизделгендиги жөнүндө биз эгемендүүлүккө чыкканда эл аралык алкакта белгиледик. Кыргызстандагы коло доору жөнүндө сөз кылганда, сөзсүз түрдө коло доорунда пайда болгон саймалуу таш жөнүндө айта кетишибиз керек. Анткени ушу коло доорунда биздин эрага чейинки 3-миң жылдыкта эле адамдар өздөрүнүн жаратылышка жасаган байкоолорун таш бетине чеккенге аракет кылышкан. Ушундай ташка чегилген сүрөттөрдүн эң көп сандагы түрлөрү Тогуз Тородогу саймалуу Көк Арт суусунун боюндагы саймалуу таш деп аталган жерге топтолгон. Ошол жердеги сүрөттөрдү изилдеп көргөндө адамдардын ошол мезгилдеги дүйнөгө болгон көз карашы, жаныбарлар дүйнөсүнө болгон көз карашы, ааламга болгон көз карашы чагылдырылган. 100 миңден ашык сүрөттөр тартылган. Адамдар ошол жерге барып өздөрүнүн көркөм байыркы доордогу көркөм образдарды жаратууга аракет кылышкан. Таштарды сүрөткө тартуу, ошонун эстеликтери Ысык көлдө Чолпон атанын айланасынан табылган, түштүктө Араван дагы аска тоолордон табылган, Сулайман тоосунан табылган, Алайдан табылган. Демек, коло доорундагы дагы бир өзгөчөлүк ошол доорго тиешелүү элдик искусство өнүккөн.